Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Алмазбек Акунжанович. Мен бүгүн коронавирус боюнча маселе көтөрөйүн дедим эле. Туура өкмөт иштеп атат. Керек болсо премьер-министр өзү аэропортко барып келди. Вице-премьер-министр Алтынай Сейитбек күнү түнү иштеп атат. Бирок мен өзүм көзүм менен көргөн нерсени айтпай койсом болбойт да. Мына 2 күн мурун мен атайын сырттан учуп келдим. Ошол процедуралардан өттүм. Бардык процедуралар жакшы эле камсыздалыптыр. Бирок болбогон эле бир мындай жакшынакай ошол жерде иштеп аткан элге шарт түзүлбөптүр да. Эмеске айтып берейин. Ошол процедураны өтүп атканда эки жерде эки тепловизор турду. Биз өтүп атканда бирөөнүн зарядкасы отуруп калды. Кетти ошол заряд кылганычы бирөө эле калды. Бирөө кандай турса, талпа кандай кишилер кетип атса, ошол бойдон эле кетип атты да. Бирден токтотуп алып, ар бирин мындай текшерген киши жок. Ал жерде очередь болсо деле эл түшүнөт, керек болсо эл өздөрү кызыктар болот ошогочу. Бирок ошону как положено бардыгын бирден жакшынакай кылып өткөзбөйбү? Ошол бирөө калды, ал жерде бир эже көтөрүп атты, колу талып кетет, кайра түшүрүп атты, кайра көтөрүп атат. Эми жөнөкөй эле мына Турцияда көрдүм мен ошондой нерселерди. Штативтерди коюп коюптур, ошо тепловизорлор штативтерде турат, жакшынакай болуп эле. Бизде же зарядкасы отуруп калат, же болбосо жанагындай человеческий фактор менен албетте анан кийин күмөн санап каласыз. Мисалы мен күмөн санап калдым. Канчалык түрдө өтүп атат, каралып атат. Экинчиси, мына мага азыр кат түрүндө жазышты. 15 студент Кореядан келген экен. Алматы аркылуу учуп келиптир. Ошонун 8-өө айтыптыр, Кореядан келдик деп, аларды карантинге отургузуптур. Ошолордун 5-өө Алматыдан келдик деп айтып коюптур. Болду, сөз түрүндө эле 5-өө кирип кетиптир шаарга. Ушул нерселерди карап койбой элем. Бул өтө маанилүү маселе болуп атпайбы? Буларга мындай көңүл бурсаңыздар жакшы болот эле. Туура азыр эми чечим кабыл алыптыр, самолетте карайбыз депчи. Ал жакшы чечим. Бирок границаларда ошол процедура калды да, азыркы иштеп аткан процедура. Мен айткан кемчиликтер ал жерде бар да дагы деле. Ошол кемчиликтерге көңүл буруп, ошолорго жакшыраак неме кылып койсоңуз. Анан экинчиси, анын симптомдору пневмония жана ОРВИ менен бирдей эле экен. Бизде азыр канчалык түрдө ошол оорулардын саны күчөдү, көбөйдү. Ошолор менен келген больницаларга ошолорду дополнительно коронавируска текшертилип атабы? Негизи эле ошол вирустун бизде штаммы барбы? Ошолорду бир карап койсоңуздар, мен көңүл буруп койсоңуздар жакшы болот эле. Алмазбек Акунжанович, мен өзүм көзүм көргөн нерсени эле айтып берип атам. Мен айтпай койсом болбойт андай нерсени. Ошого көңүл буруп койсоңуздар.